hanım, ırklanıp çatar tenenin kanı. Ödemek koşuday baykuştu hanım. Ömrüm kandı kuluna jetpey, hakikat tapay bezildeytene. Kanca kılmış işin jabılıp жатқан göz yaşından tөгülgön murdağı prezident Алмазбек Атамбаевдин kara tuğsun otodoy bozdogон enенин Müşker boldu milisam dele. Ay nodan ölgön baykuş baldardım. Ay çındık tapmadık soydursak dele. Çacıktan alata için harman aykan cıttanıp kalmak bile. Cetesi tapmaz cetildi caşım. Cetilgen çekil sürtüşme. Токтогул райондук соту. ушул мына кара кан менен келген ажообуз мурдагы ажообуз Алмазбек Атамбаевдин ишинин чаржайтыгынан эчендеген адилетсиздик иштер болду. 90-дан ашкан баланын каны менен келип элине бир ишенимдүү иш кылбаган Алмазбек Атамбаевдин кара туусун жерге жыгуу менен биз 7 дубанын энеси энелеринин атынан акыйкат ушул акыйкаттык азыркы кызматтагы президентибиз Сооронбай Шариповичке биз канча кызыл балдардын кызыл туу, мыкачылардын колунан өлгөн балдардын канынын туусун деп билгиле. Эч качан акыйкаттын кызыл туусу тебеленбесин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул кызыл тууну биз сизге ишеним катары тапшырып койго уруксат этиңиздер. Ушул кызыл кандай желбиреп Кыргызстанда акыйкат орносун, энелердин үнү жетсин сизге. Биз канчалаган ирет кайрылуу менен ботодой боздоп кайрылсак дагы сизге Атамбаевдин учурундагы кадрлар сизге жеткирбей биздин үнүбүздү. Бүгүнкү күндө дагы сиздин бутуңузду, көзүңүздү тушап жаткан ошолор. Ошондуктан Сооронбай Шарипович, биз энелерди боздотпостон адилеттиктин туусу болгон ушул балдардын канынын туусуну дайым алдыңызга коюп, кызыл кандай эч кимдин каны акпасын. Кыргыз жеримде адилеттик тепселбесин. Биз эркин өскөн элбиз.
Эрманастын тукумдарыбыз. Бизге адилеттик гана чынчылдык керек. Эмне деген күндөрдө кандай кыйынчылык мезгилдерде Курманжандатка да энелер балдарын мамлекет үчүн садака жапкан. А бүгүнкү эгемендүүлүк күнү өзүнүн ошол уурлардын элге кылган кыянатчылыгынын бетин ачам деп биздин бүгүнкү күнөкөр ушул жерге бизди алып келип ыйлатып отурган анаранын баласындай эр азамат Сокубашев Мирбектин ошол коррупциянын бетин ачканга мына номер 1 коррупционерлердин бетин ачкан, уурлардын бетин ачкан баатыр жигитибиздин биз болдоп бул жерде кошогун айтпашыбыз керек болот. Ошондуктан президенттин жан төгөрөндөгү иш башкармачылыгы, каттар бөлүмү, жооп берүүчүлөр көзүңөрдү ачкыла. Бул нерсе баарыңарга сабак болсун. Экинчи Кыргызстанда кыргыздын балдарынын каны бөөдө төгүлбөсүн. Адилеттик үчүн күрөшкөн элдердин адилеттик үнү жетсин, урматтуу бажо. Камкорлор жазасын алсын. Камкорлор жазасын алсын. Ошо камкорлор жазасын төбөсү көк алсын. асман урсун. Түйүк аттуу жер урсун. Эң туура. Кылмышкердин орду түрмөдө. Кылмышкерлер тайраңдап жүрбөш керек. Энени ботодой боздоткон балдардын дагы энеси бар. Токтогул райондук соту мына кылмышкер эркиндикте жактоочулар менен сот таркап кетти, прокуратура кетти. Ой, кечирсиз. Мына Наватбек уулу Алинур ушул жигит. Мирбек Сокубашев турган. Сот залынан бардыгы чыгып кетти. Сотко ишенбөөчүлүк келтирдик. Биздин ушул мыйзамсыз 2 жылдан бери Сокубашев Мирбектин өлтүрүлгөнү боюнча акыйкат тергелбеген үчүн мына элдер жыйналып турат. Милиция элдерибиз акыйкат сот жок. Тергөөдө 2 жылдан бери сүдүрөп келген. Мына бүгүнкү күнгө чейин адам өлтүргөн кылмышкер камалган жок. Бусурманова Анара экөөбүз сөз сүйлөп коесузбу? Мен Бусурманова Анара, Каракөл шаарынын Камбар-Ата шарчасынын тургунумун. Менин балам 2017 жылы 24 январь айында өлтүрүп кетишкен. 24 январь айында өлтүрүшүп 26-сына чейин Ашыралиев Рүспек, Ибраим уулу Улан, Айбек Ажибаев, эксперт Мыктар Исаковтор бардыгы пара жолу менен сүйлөшүп, 2 күнгө чейин 2 күн сүйлөшүп болушуп, 26 январда эме кылышкан, угузушкан. Угузуп 2 жылдан бери канча деген эксперттин результаттары чыкса дагы, жана показаниялардан адашкандар бардыгы толугу менен көрүнүп турса дагы, тергөөчүлөр толугу менен сурашпай, эптеп сыйкытып, акчанын азабынан сыйкытып, ыйкытып, булага чейин жаап жашырып келишти. Бул жерден прокурор, Токтогул районунун прокурору болчу мурун Ибраим уулу Улан, азыркы Далный Мамед областный прокуратурага зам прокурор болуп барып калган. Азыр областный прокуратурага зам прокурор болуп барып калып, азыр менин баламдын бардыгын жумушун, кылыр эткен жумушунун бардыгын жапкан Ибраим уулу. Бүгүнкү сот боюнча айтсаңыз, бүгүн 11 февраль. 11 февраль мынакей. Азыр Токтогул районунун соттун астында турабыз. Бизди сотко чакырган, сот болду. Биз Сөлпиева, Назира Сөлпиевадан сотту биз отказ кылдык. Себеби дегенде, биздин бул балдар менин баламды өлтүргөн Наватбек уулу Алинур, камакка алган эмес. уулу Азамат, Бугубаев Алмаздар үчөө булга чейин 2 жылдан бери камакка алынган эмес. Алынбаганга байланыштуу 3 декабрда сансыг алып келишкен. 3 декабрда сансыг алып келишип, андан мурун 3 күн мурун 97 статьяга коюшту. Кайра 3 күндөн кийин эле сансыг алып келишти. Сансыг алып келгенде сансыга камалбаган балдарды незаконный түн ичинде эмеге сансыг алып келишип, без мындай туура эмес жолдор менен бизди жабырлануучу бизди коридорго кирип отуруп туралы, суукка байланыштуу десек, жада калса сансыга эмес коридорго да киргизбестен эшикте
Кылмышкерлериңиз камаган жок. Кылмышкерлерди камабай, эшикке отургузбай, кылмышкерлерди камабай, бизди эшикте тиги эжени киргизбе, адвокатты киргизбе деп жадагаса бул жерден прокурор эме дагы прокурор тынчтык дагы кол коюп чыккан. Өзлөрү башка жактан эмелерди, адвокатты, тергөөчүлөр өзлөрү машина менен алдыртып келген. Ошон үчүн ошого байланыштуу Сөлпиева, Назира Сөлпиеваны бүгүн соттон баш тарттык биз. Бүгүн да камакка алган жок, а? Бүгүн дагы мынакей, бүгүн дагы Наатбек уулу Алинур, Амангелди уулу Азамат, Булбаев Алмазбектер үчөө тең мисалга бул убакка чейин эч качан бир күн да камакка алынган эмес. Бирок Наатбек уулу Алинурдун комиссионный эксперттен Каны чыкты. менин балам Турсбек уулу Мирбектин курткасынан, көйнөгүнөн, жемпиринен кандар чыгып келген да. Наатбек уулу Алинурду 2,5 ай камап турган. Бүгүнкү күндө Айбек Ажыбаевдин айтуусу боюнча, үстүдөгүлөрдүн айтуусу боюнча камап турган болчу эже деген Айбек Ажыбаевдин показаниясынан берилген бул жерден. Бүгүн сот Назира Сөлпиевага наразысызбы? Сөлпиевага наразымын мен. Сөлпиева семде бул жерден эмени Сөлпиева Саңсыга дагы балдарды камаган эмес. 97 статья менен оор кылмыш менен адам өлтүрүлгөн деген кылмыш менен турса дагы камаган эмес. Анан бүгүн соттон Наразысыз. карагандан мен баш тарттым бул бүгүнкү күндөн.